Ассаламу алейкум, биздин көрүүчүлөр, көрөрмандарыбыз, катталуучуларга эң биринчи ыраазычылык билдиребиз. Анткени алар бизге подписация болуп катталган. Биз азыр Көкталаңга кеткен объездебиз. Ушул жерге келдик. Бул жерди көпчүлүк жакшы билет. Ушул жерде 8 сотик жер сатылат экен, туугандар. Мына кызыл китеби бар, чики документтер өтүп кеттиңиз. Түкү болуп бүт бардыгы даяр. Мына жерде трансформатор бар экен. Мына караңыздар. Көчөгө бар. Ушул көчөгө келген, мына адамдар келип жашап жатат. Жер алып, үй саламын, жер үйдө жашаймын, мал чарбачылыгы менен алектенем дегендер болсо, ушул жерге кызыгып көрүңүздөр. Баасыны азыр айтабыз, жерди барып көрсөтүп. Мына Кадамжай району. Кыска жарнамабыздан кийин сиздерге видеону улантабыз. Мына адамдар уже көчүп келатат. Кимге насип болсо, ким көчүп келе турган болсо, эртең алып. Мына сиздердин жаңы коңушуңуздар. Кадамжай шаарындабыз. Кадамжай шаарында тагыраак айтканда комбинаттын гаражынын алдында турабыз. Ушунун бет маңдайында здание жакында дагы да сонун ачылыштар болот. Ушунун ичинде сонун жаңылык. Мына сиздерге жаңылык. Үйгө, кыздарга сепке, сонун төшөк, подушкалар бардыгы тигилет. Ушул жерден алып кетсеңиздер болот. Шаар ичинде доставкасы бекер. Мына көрүүчүлөр, буюрса биз сиздерге көргөзө турган жерибиздин алдына келдик. Мына жерде казык турат, көрдүңүздөр? Нар жакта да казык турат. Бул жакта казык, бул жагында дагы казык, анан бул жагында дагы казык. 8 сотик жер. Башында эле айтып кетейин, сразу айтамын. 700 000 сом кеми бар. Бул жерге үй салса болот. Мына караңыздар, бул жакта үйлөр түшүп жатат, жакта стройка жүрүп жатат. Жанагы жолдон баягы сиздерге башында көргөзгөн бурулуштан бурулуп киргенде Көкталадагы жер ушу жер мына. Бас сонун. Эси дагы басып баратат, көрдүңүздөрбү? Кызыл китеби бар, талаш тартышта эмес. Документтер бүт бардыгы дап даяр, мына караңыздар, мына. Документи даяр. 700 000 сом кеми бар. Төмөндө телефон номерлер калтырып койдум. Мына калоочулар. Телефон номерге чалып аракетиңиздер баштай бериңиздер. Мен энди ушунча келгенден кийин бир аз пардам берип сүйлөп кетейин сиздерге. Теп-тегиз жер. Азыр жолдун аркы бетте өтөбүз. Бул жагда да бул жерде кебирки жерлер, асфальттын аркы бети ба тоого жакын жерлер, кебирки жерлер, сай селдин жолу өткөн жерлер. Бул жер андай эмес. 700 000 сом кеми бар мына. Чөп-чөнөкөй. Азыр курук жердин өзүндө табыш кыйын, билесиздер. Бул жердин да келечеги бар. Эртең келечекте чоң айыл болот да бул жерлерчи. Мына караңыздар. Нар жагында көргөзөйүн. Документтери бүт бардыгы жайында. Төмөндө телефон номерлерге чалыңыздар. Эгер ушул 5 күндүн ичинде макул ошого 2 күн кошуп койдук. 7 күнүн ичинде 7-нин бири кызыр болот дейт. 7 күндүн ичинде эгер бирөө жарым чалып ала турган болсо, ошого өтө сонун скидка менен сиздерге бир башыңыздарга сонун кымбат калпак менен өтө сонун бир белегибиз бар. Себеби биринчи болуп 7 күнүн ичинде жетишип алган инсан. Бул деле биздин маркетинг. Короче, уктуңуздар да. Жанагын айттым байке. 7 күнүн ичинде 7-нин бири кызыр деп. Биринчи клиент болуп туруп сразу алып койгон адамга бир калпак менен сонун белегибиз бар дедим. Скидка менен. Мына. Көрдүңүздөр. Кыскасы көрдүңүздөр мына. Селден узак. Селден алыс, а? Сел чоколап кеткен. Сел астында калып кетет экен. Анан астында көргөзүп кой. Астындагы. Мына. Селден алыс. Тегиз жер. Жаңылыгымды уктуңуздар. Мына. Жакындатып көргөзүп кетейин. Бул жагы Өзбекстан границасы. Нерде канча метр чыгат ошо жерге зымга чейин? Алыс эле. 500-600 метр алыс. Өзбекстан башкасы турат. Солдаттар. Ошол туугандар мына. Кымбат үйлөр тартса кымбат экен дейсиздер. Арзан тартсадан кийин арзан экен, пустой экен, эчтеке жок экен, жалаң экен дебеңиздер. Эми ушуну эми ала турган адам жашылдандырып, көгөртүп, мына кошуналарыңыздарга окшоп үйлөрдү салып жашай бересиздер. Негизгиси свет бар. Бу жерде суу чыгаргандар мына кандай кылды? Багында абыс кылыштыбы, а? Привозмен болсо керек го. Алга кадамдан туннелден суу чыгып келет деп яктан. Алга кадам деген туннел аз курултат буюрса. Келечекте бул жер дагы сууга бай бак болот туугандар. Мына
көңіл бұрғаныңыздарга чоң рахмат. Жанагы менин жаңылыгымды унутпаңыздар. Документтер бүт бардык жайында, Кадамжай району. Бул жер неме деген айыл деп аталышын? Документте эмне деп жазылган? Кадамжай, город Кадамжайга кирет, шаарга кирет. Город. Биринчи май көчөсү. Мына көчөсү биринчи май көчө. Молодец. Городко кошуп койду ошондо, а? Кадамжай шаарга кирет экен. Ошон үчүн светти койдуруп, трансформатор коюп. Наркы бет кирбейт. Эми бул шу территория кирсе керек. Кирсе керек, а? Бирок Кадамжайга кирет экен. Биринчи май деген көчө экен мына көчө. Биринчи май деген улица экен мына. Көрдүңүздөр. Билип алдык. Ошо шутоо менен. Без жолдон мына биринчи май. Кадамжай, город Кадамжайга кирет экен мына. Чоң рахмат ушул жер. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Эч убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Катталуучулар, бул жарнамабыз өтө чоң. Жарымы чайхана, жарымы үй жөнүндө болот, 10 сотук жери менен. Мен азыр Баткен облусунун Кадамжай районунун Актурбак айыл аймагында турамын, Актилек айылындачы. Мына бул жагы Таргоюга жакын жерде. Ушул жерде көрдүңүздөр, мына ушул чайхана, жарымы үй, 10 сотук жери менен сатылат. Жүрүңүздөр, сиздерге бат-баттан көргөзүп кетейин. Ушул жери чоң, бул жерде көптөгөн мисалы тойканаларды эле кылып койсоңуздар болот келечекте. Мына ушундай ар бир кабинкасы ушундай болуп бүткөн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 кабинасы бар. Документ кызыл китептерине көргөзүп коеюн. Мынакей вот кызыл китептери дагы бүт бар, документтери бардыгы жайында. Ошондой эле 4 сотиги коммерческий, 6 сотиги вот үй салып жашаганга болот. Бул жагы да гүлдөр эгилген. Бул жагы болсо багы, ошол үйгө чейинчи. Бул жагындагы сиздерге сөзсүз көргөзүп кетели. Паровой отоплениялар курулган. Үйдүн ичине бир көрүңүздөр, мына потолоктору дагы бүт сонун болуп жасалгалаган. Андан кийин бизге эң биринчи ушул нерсеси керек. Мына душ условиялары бүт бардыгы бар курулган, арестондору бар. Андан кийин бул жагына өтөбүз. Бул жагына дагы 4 бөлмөсү бар. Эшикти сразу жабайын, анткени бул жакта кондиционер иштеп жатат. Андан кийин бул дагы ички бөлмөсү, мына бүт бардыгы курулган. Толук видеосу биздин ушул каналыбызда бар. Кирип көрсөңүздөр болот. Баасы 8 миллион сом кеми бар. Кыжалат болбостон чалып, соодалашып сүйлөшөсүздөр. Мына көрдүңүздөр, төмөндөгү телефон номер көрсөтүлгөн. Ошол номерге чалып, байланышып, кимге жакса алып коюңуздар. Толук видеосу ушу каналда бар. Катталыңыздар бизге, алыңыздар, көрүңүздөр.